Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, о төөнү байкасаңыздар азыр көчөдөн көрүп калдык. Срочно барып көрсөтүп койбосок болбойт. Пайгамбарыбыздын алдына бир төө ыйлап келет, ушул окуясы бар. Ыйлап келип ичиңдеги арзу муңун айтат да. Төө албетте керемет жаныбарлардын бири. Бул тууралуу өзгөчө көп окуяларды кездештирсек болот. Өзгөчө бир мамлекетте жүрүп, могу төөлөрдү көрүп, Аллах табарак ва таала чындыгында көп жаратылыштарды, жаныбарларды жараткан байкасаңыз, тизесинин үстү өтө чоң жара болуптур. Анан үстүндөгү эмелери башкача мындай асылып дагы калыптыр. Мен ошону көрүп атайын токтодум алыстан, баягы үстүндөгү желке койгон ээлери башкача да. Чындыгында байкасаңыз мына. Төө билесиз, жакпаганга дароо дүмүн көтөрүп алып, тиштейин деп чуркайт. Бул өзгөчө жаныбар, биринчи дүмүн байкап туруш керек. Могу карашын карасаңыз, машалла. Бечара ач калыптыр. Жалбырак туруп атат. Чындыгында керемет жаныбарлардын бири бул төө. Кыргызстаныбызга дагы алып келип көбөйтүп, атайын чыдамдуусун көбөйтүп, албетте багып карашыбыз керек. Бул төө албетте жакшы жаныбарлардын бири.